Жалпы салам. Менин атым Гүзелия. 9 жашка чейин абдан татынакай кыз элем. Ориноко дарыясынын алыс эмес фазендада жашайбыз. Досум Пабло менен дарыя жээктеп көп ойнойбуз. Ал мени жакшы көрөрүн, кийин эч нерсеге карабай мага үйлөнө турганын айта берчү. Бир жолу күнгө күйүп жатканбыз. Пабло кайыкка түшкөндө боосу чечилип кетти да, суунун агымы менен агып баштады. Пабло жардам сурап кыйкыра баштады. Чоңдорго чуркаганга алыс эле. Калакты көтөрүп алып, суу бойлой жүгүрдүм. Сууга ийилип турган бакка асылып, калакты Паблого ыргыттым да, өзүмдү кармай албай сууга кулап түштүм. Чаба курганды билгендиктен жээкке карай сүзө баштадым. Пабло да жээкке карай сүзүп келе жатыптыр. Кокустан денемди ийне менен сайылгандай сезилди. Жээкке чейин 20 метрдей аралык бар эле. Сайгылоо күчөп, денемди оорута баштады. Пирандар. Качан гана мага пирандар кол салганын билгенимде корку сезими пайда болду да, болгон күчүмдү жумшап жээкке жөнөдүм. Качан гана жерге тийгенде денемдин ооруганынан улам кустум да, эсимди жоготтум. Ооруканада 3 айга жакын жаттым. Ата-энем жанымдан карыш чыккан жок. Үйгө чыгып келгенде бетимдеги бардык денемдеги майда тырыктарды көрдүм да, депрессияга кабылдым. Апам жаш кезинде Венесуэланын сулуулар конкурсунун жеңүүчүсү. Атам белгилүү мода дизайнери болгондуктан менден көптү күтүшчү. Анткени мен апамдай сулуу, атамдай күчтүү элем. Баары мени модель болот дешчү. Эми баары бүттү. Бул учур менин жашоомдогу эң оор кез болду. Түшүмдө көп учурда пиранилер тиштегилеп, мен аларды кубалайм деп тытмалап кыйкыра бергенимден эртең менен денемдин баары канталап койгончумун. 17 жашымда ачуулуу, кабагы ачылбаган, эч нерсе жактырбаган кыз болуп чоңойдум. Эгерде кичине эле мүшкүл болсо, пиранилер түшүмө кирип чыгат. Бир күнү көчөдөн Паблону кезиктирдим. Ал эми сулуу Пабло болуптур. Жанында жакшынакай кыз жандап жүрүптүр. Пабло ыңгайсыз абалда калды. Сени бала кезде сактап калган кыз ушулбу деп мени кемсинтип сурап, эгер Аринонун жанында болсоңуз, пирани баштап, башка балыктар да корккондон качып кетмек экен деп күлдү. Пабло ары карай жетелеп кетти. Менин ичимде ушунчалык Паблого жана кызга деген каар ойгонду. Карап тургула, мен силерге көрсөтөм дедим. Апама чуркап келип, мен Венесуэланын сулуусу болушум керек деп кыйкырдым. Апам байкуш мени биротоло жиндүү болгонго дегендей карап калды. А мен болсо атама айт деп кыйнай бердим. 2 күндөн кийин ата-энем конок бөлмөгө чакырышты. Ал жакта конкурс уюштуруучуларын бир тобу отурушуптур. Арт-директор мени ары-бери басып сулуулугуңду көрсөт деди. Бул күтүүсүз болгондуктан ордумдан жыла албай тура бердим. Бардыгынын жүзүнөн шылдыңдап жылмайганын байкадым. Атам болсо ачуулуу жылмайып турду. Анан алар мени купальниктен чыгуумду суранышты. Менин тулку оюм жакшы болгону менен майда тырыктар көрүнүп турчу. Атам эмне үчүн мындай кылганын түшүнгөн жокмун. Менин ойго келбеген максатымды ишке ашпастыгын түшүнсүн дедиби же жардам бергиси келдиби билбейм. Бирок бул иштин баары менин жинимди келтирип турду. Баарынын көзүнөн мага деген ишенбөөчүлүктү жана шылдыңды байкадым. Өзүмдү колго алдым да, алардын астынан айланып өттүм. Бул жолу баары ачык эле каткырып жатышты. Тырык баскан, түрү суук неме орангутан сыяктуу секирип жаткандай элестеттим өзүмдү. Алардын күлкүсү менин жинимди келтирип жатты. Арт-директор Крис Сайберг сыяктуу UFC'нин күрөшчүсү бол деди. Атам бул айткандан арданды окшойт, арт-директорду кагып таштады. Андан соң бардыгы мени калтырып бренди ичкени чыгышты. Менин кебетемди көрүп, апам да жаныма келе албай койду. Эл алдындагы сыноодон өзүмдү карманганымдан өзүмдү жеңүүчү сезип турдум. Бөлмөмө барып кийинип келгенден кийин залга чыгып орто жаштагы аялды байкадым. Ал мени кунт коюп карап туруптур. Столго отуруп шуурулдатып суусундук иче баштадым. Сен эч качан Венесуэланын сулуусу болбойсуң деди күтүүсүздөн. Болом, болгондо да кандай болом деп кайталадым. Кызым, бул оору менен сен эч качан Венесуэланын сулуусу боло албайсың деп кайталады. Ачуулуу көз караш менен аны карасам, мени менен эмес, бирөө менен сүйлөшүп жаткандай. Убагында апасы ага ушинтип айтканын айтып, өзүн Мерли деп тааныштырды. Мерли бала кезинде остеоартрит менен ооругандыктан ата-энеси кыялдагы максатына каршы болушкан экен. Ошондон кийин аксап басып калыптыр. Азыр болсо болом деген мени көрүп суктанып жатыптыр. Венесуэланын сулуусу кыла аларын айтып визиткасын берди да эртеси күнү офиске чакырды.
Канча турарын сураганымда менин жеңишим анын баасы экенин айтты. Анын көзүнөн боорукерликти, үмүттү көрдүм. Мерли менен болгон окуумду жашыруун кармадым. Ал аябай боорукер, ошол эле учурда талапты катуу койчу. Башында мени менен көпкө аңгемелешти. Анан 3 айга программа түзүп чыктык. Мен бийге, шейпингке катышып, актёрдук чеберчилик курсуна бара баштадым. Ал эми эң негизгиси кыйын психолог менен тааныштырды. 1 айдан соң менин түнкү коркунучтарым токтоду. Өзүнүн оорусуна карабай, Мерли менин сабактарыма толук катышчу. Денемдеги жана бетимдеги тырыктар эмне болду деп сурасаңар, ал биздин эң негизги мүшкүлүбүз болду. Мерли аспаптарын жана жардамчысын ээрчиткен адамды чакырып келди. Алар мага Африка племендеринин байыркы жана өзгөчө салты, денеге сүрөт салып, тырык калтыруу тууралуу айтып беришти. Менин алдымда бетте жана тулку ойдо тыртылган түрдүү сүрөттөр турду. Менин күчтүү мүнөзүмдү билгендиктен Мерли ушуну ойлоп таптыр. Менин сырт келбетимди оңдоо үчүн бул эң сонун ыкма болгонун кийин түшүндүм. Келоидной деп аталган денени тырыктоо бир нече саатка созулду. Денем толук айыкканга чейин 2 ай өттү. Ошондон кийин гана түшүнүксүз жана ар кандай жайгашкан тырыктардан сонун картина болгонун көрдүм. Андан соң дизайнер кийимдеримди тикти. Башка мастерлер келбетим менен алектеништи. Өзүмдү өзүм тааныбай турдум. Өзгөчө сулуу элем. Бат эле конкурстарга катышып жүрүп, калыстар тобунун көздөрүнө чалдыктым. Жарым жыл ичинде белгилүү конкурстарга катышууга укук алдым. Андан соң ийгилик артынан ийгилик келе берди. Мерли мени менен дайыма чогуу кыймылда болгондуктан оорусу көп кыйнабай калды. Ата-энем менин ийгиликтеримди укканда абдан сүйүнүштү. Качан мен Венесуэланын сулуусун жеңип алганымда кече уюштурду. Атам баарынын ишенимине жана жардамына ыраазычылыгын билдирди. Арт-директордон баштап баары мага ишенишкенин, мен сөзсүз жеңишке жетеримди билишкенин, Венесуэланын сулуусу Гузеля болору белгилүү эле болгонун биринен бири талашып айтып жатышты. Марта аттуу айым жеңишке жетүү үчүн күнү түнү тилеп жүргөнүн, анын аркасы менен жеңгенимди айтып чыкты. Атам ага аябай ыраазычылыгын билдирди. Атам аларга жүгүнүп ыраазы экенимди билдирди. Турган элге карап көздөрүнөн бактылуулукту, айткан сөздөрүнө ишенимдүү экенин көрдүм. Көздөрүмдөн жаш айланып, көз алдыма боорукер, талапты кое билген Мерлини элестетип жүгүндүм. Менин бул жүгүнүүм жана ыраазычылыгым ага арналды. Эгер сиздерге жакса, лайк басып, каналга жазылыңыздар.